Сиздин Ошко келгениңизге 7 айдан жүз болуп калды. Оштуктар кандай экен? Ошол жерде мен машина жууп жүрдүм, ошол жерде мен ресторанда иштеп жүрдүм, идиш аякта жууп жүрдүм. Түнт адамдай көрүнөсүз, кабагыңыз бүркөдөй көрүнөт. Кызмат ошондой кылып койдубу же негизи болушуңуз ушундайбы? Төрттөр пайда боло баштады. Мектепти бүтүп атканда 3-4 деле болуп пайда боло баштады чейректерде. Мээриндик кызмат майлуу сүттүү жерби? Мына ачык эле айталык 30 000 сом. 30 000 сом айлык аласыз. 30 000 айлык. Жетеби? Бул көп эмес, жетпейт. Анан кыргыз өзү аз эле эл да. Неге акылдуулар көп? Бир моментте жумушуң жок болуп калса, ушул жаныңда жүргөн досторуң жок болуп калат. Саламатсыз урматтуу телекөрүүчү, ТМЖ телеканалында дал издеги кеп, биз расмийлиги жок, өзүбүзчө сүйлөшөбүз. Бүгүн биздин студиябызда Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Сиздин Ошко келгениңизге 7 айдан жүз болуп калды. Оштуктар кандай экен? Жакшы. Мындай айта кетсем, абдан эмгекчил экен. Негизи ага чейин биографияңызды карап отурсам, Ошко келип иштеген эмес экенсиз. Ош шаары, Оштун эли тууралуу сиз кандай элестеттиңиз эле, анан кандай болуп чыкты? Эми буга чейин Ошко командировкага келип кетчүмүн. Буга чейин көп эле жолу келдим десем болот. Ош мындай мен үчүн таптакыр, чужой эмес да. Ошко келип жүргөм. Анан эң кызыктуусу ушул Бишкекте досторум менен баягы Бишкекте жүргөндө мындай сурабайсың да, каяктан экенсиң, каяктансың деп чынан көрсө ушул көп досторум бар экен да, ушул. Оштук. Мен малая родинам деп айтышат да. Анан Бишкекте мындай бир андай деле мындай теманы көтөрбөйбүз. Дос катары жүрөбүз да. Анан Ошко ушул сиз айткандай 7 ай болду. Эми 7 айдын ичинде мен дагы айта албайм, абдан көп жумуш жасайбы дейт, жасадым деп. Бирок ушул мен келгенде ушул август айы болчу. Ушул мен эң негизги ошол убакта ушул буга чейин баягы башталып калган жумуштар, буга чейинки мэрдин башталган жумуштарын ушул аягына чейин бүтүрүш керек болчу. Аягына чейин ушул салык планды ушул көтөрүп, баягы пландалган акчаны ушул аз калтырбай, пландарын калып калбай, ошол планды ашырып, ошол жеткирип, ашырып, анан ушул коюлган жылдын аягына чейин коюлган иш пландарды аткарыш керек болчу. Агай, мындай ишмердүүлүк боюнча эмес, мындай адам катары айтсаңыз да, мисалы мен Ошто иштеп, анан Бишкекте иштеп көргөн адам катары Бишкекте жашоо бир топ бат болгондой сезилет да. Ошто жайбаракат жашоо, элдер жайбаракат жашагандай болот. Дагы эмнелерди байкадыңыз Оштон? Ошко негизи көндүңүзбү, Оштун жашоо ыргагына, адамдардын кылган мамилесине, негизи ушул эми кандай болуп атат, кандай сезим болуп атат? Шаар эми Ош бул эми чет мамлекет эмес. Бул деле Кыргызстан, баарыбыз бир мамлекет ичинде жашап аткандан кийин эми мисалы тил жактан мындай ограничение деле көргөн жокмун. Тил менен кыйналган жокмун тил жагынан. Наоборот, ушул жакка келип, ушул кыргызчаны жакшыраак үйрөнүп атам, аракет кылып атам. Азыр мына 7 ай мурун келгенге караганда азыр кыргыз тилин мындан да жакшы билип калдым да. Анан эми туура жана Бишкекте эми баары шашып жүрүшөт. Бишкекте убакыт абдан мындай баалуу да. Ал жерде эми бир жерден бир жолугушуудан экинчи жолугушууга же бир жумушуңан экинчи жумушуңа баргыча ушул убакытты ушул жол жеп салат да. Анан шаар болсо, Ош шаарыбыз болсо азыр мындай компактный шаар биринчиден. Эми, конечно, бизде деле азыр мен деле биякта байкап атам, ушул пробка маселеси пайда боло баштады. Муну эми ушул тез арада чечиш керек. Бул боюнча биз азыр жумуштарды жүргүзүп атабыз. Ошол жолдорду баягы эки тараптуу, бир тараптуу жол
жанагы светофорлорду регулировкасын, ошол пробканы мындай бир азайтыш үчүн. Конечно, албетте бизге эми бияка шаар биздин экинчи борборубуз болгондон кийин жанагындай развязка маселе туруп атат. Бул абдан керектүү нерселер. Жана Т жолубуз бар. Ошондой жолдорду азыр ачыш керек. Муну тез арада ачыш керек. Муну мен дагы ушул биздин министрлер кабинетине да айтып атам, президентке да айтып атам жолукканда. Бул мындай шаар абдан тез өсүп атат. Азыр мындай карап көрсөңүз, ушул шаарыбызда этаж үйлөр. Бул ушул Бишкекте 2008-2009 жылдары ушундай бир строительный бум болгондо, азыр Ошто так эле ушундай болуп атат. Абдан көп этаж үйлөр салынып атат. Анан эми бул деле жакшы нерсе. Анткени шаар деген шаардай болуш керек. Ош бул айыл эмес. Бул борбор, экинчи борборубуз. Түштүк борборубуз деп айтсак болот. Ага, сизди дайым көрсөм эле кабагыңыз бүркөдөй жүрөт да. Телевизордон көрсөм деле, интервью алганы барганда деле түнт адамдай көрүнөсүз. Кабагыңыз бүркөдөй көрүнөт. Кызмат ошондой кылып койдубу же негизи болушуңуз ушундайбы же атайын ушундай деп жүрөсүзбү? Эми мына жаркырап, күлүп жүргөнүңүздү такыр көрө элекмин да. Эми жумушта ар кандай болот да. Анан эми баягы эмоцияны көрсөтпөгөнгө аракет кылам. Негизи ошондойсуз, да? Эми жумуштан сырткары мындай досторум менен үй бүлөдө болгондо кичине башкачараак болуш керек го дейм да. Жумушта деген бул эми. Сиз бишкектиксиз да. Бишкек боюнча эмне деп айта аласыз? Туулган жериңиз боюнча. Эми да, мен ушул Бишкек Фрунзе шаарында туулгам. Бишкекте окугам. Мектепте окугам Бишкекте. Университетте Бишкекте окудум. Ушул Бишкекте жаш кезим дагы, бала кезим дагы ушул Бишкектен өттү. Бишкек эми Бишкектин азыр чын айтканда ар бир көчөсүн, ар бир кычыгын билем. Анан кыргыздар шаардыкмын, айылдыкмын деп бөлүнгөн менен жет атасына келгенде баары эле айылдык да. Ошо жет атаңыз тууралуу, ата тегиңиз тууралуу, ата энеңиз, бир туугандарыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Ысык көл тараптан болом. Ошол Тоң району деген бар. Ошол жерде Арык мырза деген болгон. Ошо Арык мырзанын тукумдарынанмын. Ошо кичинекей чагымда чоң атам көп айтып берчү да, ошол биздин ушул өзүбүздүн урубуз боюнча. Эми ушул бизде ошо Арык мырзалар деп, Арык мырзанын тукуму деп айтышат да. Баягы сыйлуу жерге ушул эт тартылып атканда, конокко мындай кирип отуруп атканда ошо Арык тукумунан ким бар деп айтышат да, ушул мындай. Анан да өзүм болсо ушул жана айтып кеткендей 3 тууган болом. Эң улуусу мен болом. Андан кийин иним бар. Ошол жеке частный фирмада иштейт, мамлекеттик жумушта эмес. Анан кичүү карындашым бар. Ал болсо ушул 10 жылдан бери ушул Америкада жашайт. Американын жараны болгон. Ошол жерде турмуш куруп, ошол бияктан ушул магистратурага барып тапшырып, бүтүп, анан ошол жактан калып калган да. Мындай катты сүйлөшүп турабыз, келип турат. Вот ата энем болсо ушул мамам домохозяйка деп айтсак болот, ушул үйдө. Үй кожойкеси. Үй кожойкеси, ушул өмүр бою сиздер тарбиялаптыр да. Биз менен чоңойтуп, ошо биздин жаныбызда тарбиялап жүрдү. Атам болсо ушул мамлекеттик кызматта иштеген, ушул маданиятка заслуженный деятель культуры, маданиятка сиңген кандай болот? Эмгеги сиңген адам экен да. Заслуженный деятель культуры да ушул. Өзүңүздүн балдарыңыз жөнүндө
Өзүмдүн балдарым, мен дагы ошол 3 баланын атасымын. Улуу кызым студент, ошол Бишкекте бир жогорку окуу жайларынын биринде окуйт. Андан кийин ошол 2 уулум бар. Бирөөсү 5-класста, бирөөсү 2-класста. Ошол алар дагы ошо Бишкекте, шаарда ошол мектепте окушат. Эми албетте Бишкекке барган сайын мен ошол ата-энемдин үйүнө барам. Ошол ата-энемдикинен чогулабыз. Ошол жерде отуруп, ошол баягы чай ичип, семейный ужин. Ошол жерден баягы үй бүлөлүк бир маселелерди чечебиз. Анан ушул мен мындай бир тууган ким өзү бул сиз үчүн? Бир тууган бул эми баягы башкасы табылат, бирок ушу бир тууган табылбайт деп айтат. Бир тууган бул бир эң жакын адам. Жана башында айтып өтпөдүңүзбү? Кыргыз тилин келгенде анча жакшы билчү эмесмин, анан бияка келгенден кийин жакшы кайталап калдым депчи. Негизи кыргыз тилинин өлкөдө орду кандай экен? Мисалы, мен байкашыма караганда да биринчи берген интервьюңуздан караганда азыр кыргыз тилин кенен сүйлөй баштапсыз. Эки тилдин тең басып өткөн адам катары кыргыз тилин орду жаштар арасында, коомчулук арасында кандай болуп атат азыр байкооңузда? Эми кыргыз тили бул биздин эне тилибиз. Кыргыз тилин билбеген бул чын айтканда уят, туура эмес нерсе. Өзүңдүн тилиңди билбесең, анан бул бир жакшы көрсөткүч эмес да. Албетте орусчаны билиш керек. Канчалык көп тил билсең, ошончолук өзүңө да жеңил болот, өзүңө да жакшы болот. Бирок баягы чет мамлекетке барганда дагы мен кыргызмын десең, ошол кыргыз болгондон кийин кыргыздын тилин билиш керек. Бирок мен ошо кошулам, орус тилин албетте биз мына өзүбүз канча биздин мигранттарыбыз Россияда иштеп жүрөт. Эмне үчүн мына азыр Россияда барсаңар, кыргыз жарандары, кыргыздын кыздары, кыргыздын балдары мындай жогорку жумуштарга кирип атышат. Анткени орус тил жагынан булардын мындай проблемасы жок да, орусчаны жакшы билип атышат. Ошон үчүн буларды дагы мындай жакшы мындай жогорку жумуштарга мындай алып атышат да. Бурдагыдай кыргыздардын деңгээли дагы ошол кыргыздарга ишеничи дагы мындай Россияда жогору турат. Албетте анан азыр мына мен ушул дагы англис тилин ошо айтат элем, англис тилин мындай бир мектептерде жакшы окутса, бул да жакшы болот эле дагы. Сиз билесизби? Англисчени мен ошол өзүм 2001-2002 жылдары ошол Лондондо окугам. Өзүм ошол жерде дипломаттык курстар бар болчу. Ошол жерде жарым жылдан ашыгыраак ошо жашап, ошол жакта окуп, керек болсо ошол жакта иштегем. Ал жерде эми Лондон өзү мындай кымбат шаар абдан. Анан эми жашаш керек. Ошол жерде мен жүрдүм, ошол жерде мен машина жууп жүрдүм, ошол жерде мен ресторанда иштеп жүрдүм, идиш аякта жууп жүрдүм, гостиницаларда иштеп жүрдүм. Канча жашта элеңиз ошол иштерди кылып атканда? Ошол кезде мен 25-26 жашта экенмин. Ошол убакта эми мен мындай андай жумуштан эч качан качкан эмесмин да. Анын баарын мен деле студент кезде Бишкекте деле жүрүп, таксовать этип жүрдүм. Ошол өзүмдүн машинеме ошо бензинге акча табышым керек деп. Негизи ушуга окшогон, маселен, адамга келген кыйынчылык да бул деле ачка калбайын деп иштейсиң, ошол эле машинеге бензиндеп иштейсиң. Ушундай нерселер адамда кайсы сапатты өнүктүрөт, кандай көз карашты пайда кылат ушул кара жумушту кылгандык, жанынын кыйналганы? Эми мен эң негизги ушул көз карандыкка бардым да. Эч кимден эчтеке сурабайм.
өзүм күчүмө таянам дайыма. Өзүмдүн билимиме, өзүмдүн возможностторума. Мен ошондой болуп тарбияландым өзүм. Да, башында ошо ата-энем үйлөнүштү, свадьбасын кылып беришти, мен үй алып беришти, контрагымды төлөп берди, машина алып берди. Болду, калганын уже өзүм алып кеттим. Анткени андан ары ошо атам деле айтты, мындан ары өзүң жашооңду өзүң алып кетесиң. Адам болосуңбу, адам боло алсаң адам болуп кетесиң, боло албасаң өзүң өңгөр дегендей. Мен да азыр ушундай тарбияны балдарыма да ушундай кылып берем. Балдарды мындай бир көз карандыска үйрөтүш керек да. Өз алдынча жашоого мажбурлаш керек. Анткени дайыма ошол атам бар, апам бар деп ишенип отура берсе, ал бала мындай астыга жылабайт да. Баягы алсызды күчтүү кылса болот, бирок жалкоо эч качан күчтүү боло албайт. Адам эң мындай жакшы идеяны китептен алат дегенге ынанасызбы? Албетте. Мен жаш кезимде абдан көп китеп окудум. Ушул китеп окудум. Азыр эми ушул убакытка жараштуу убакыт болбойт. Акыркы жолу ушу мен бир 3 жыл мурун бир китеп окугам. Ошондон бери китеп окуй элекмин. Убакыт жок. Ошол жашыңызда алган китептерден деле кайсы китеп сиздин жашооңузда мындай эсиңизде калды? Анан кайсы китептеги окуяны сиз ар дайым мисал келтирип, Дэвис сыяктуу карманып жүрөсүз? Эми жаш кезде ошо Айтматовдун китебин окудук, баарыбыз эле окугандай. Анан көбүнчө мен ушул жанагы биографиялык китептерди көп окудум да. Улуу инсандардын өмүр жолу боюнда. Ушул Черчиллди, ошол эле Ленинди, ошол эле азыркы заманды алып келсек, азыркы замандын мындай президенттерин, ошол эле Россиянын президенти Путинди, ошол эле биздин президенттердин, коңшулаш президенттердин өмүр баяны ошолорду окуп чыктым. Ким сиз үчүн идеал болду? Ошолордун арасынан. Арасынан мен ушул Черчиллге токтойм го. Уинстон Черчилль деген Великобританиянын премьер-министри, ошонун көп айткан жакшы нерселерин эсте калат экен ушул. Балдар менен урушуп көргөнсүзбү жаш кезиңизде? Албетте. Жеңчү элеңизби? Урушуп да көрдүк, согушуп да көрдүк. Негизи мектепте кандай окудуңуз? Анан атаман белеңизби же көбүрөөк билимге ыкык койчулуу белеңиз? Эми чынын айтсам, 4-чү класска чейин жакшы окудум. Жалаң 5 миллион дегендей эле. Андан кийин 4-төр пайда боло баштады. Мектепти бүтүп атканда 3-төр деле болуп пайда боло баштады чейректерде. Эми студент университетте деле кызыл диплом менен бүткөн жокмун. Эл катары эле окудум. Бирок сабакка мындай барып, окуп, экзамендерге кадимкидей даярданып, ушул курсташтарым менен. Анан мындай биз ошол убакта, биз окуп аткан убакта действительно мындай даярданчыбыз да. Абдан даярданчыбыз ошол экзамендерге. Абдан мындай маани берип, окуп, ошол аракет кылып, ошол экзамендерди жакшы баага тапшырганга. Ошол мен 2 жогорку билим алдым. Ошол биринчи жогорку билимди эл аралык Кыргызстан эл аралык университетинде окудум. Ошол дипломатия факультети бар, ошол жерде эл аралык байланыштар кесипти. Ошон үчүн ошол Тышкы иштер министрлигинде жумушумду окуудан бүтүп ошол жактан баштагам да. Анан экинчисине ошол бизде жана академия управления бар, президенттин алдында. Магистратураны ошол жактан бүтүрдүм. Спортко жакынсызбы? Эми мектепте окуп жүргөндө ошол баскетбол ойночубуз, баскетболго кызыкчумун. Азыр эми ошол убакыт жок, убакыт болбойт, бирок мындай. Убакыт жоктукпу же жалкоолук болуп атабы? Эми кечинде чарчайсың, күндө айтам өзүмө, эртең болду, баштайм деп. Бирок эми муну азыр ушул күн жылыса
өзүм деле ошо бир футболго барып бир футбол ойносом деген мындай бир оюм бар ушул. Мен ойлойм ушу жакынкы арада футболду баштайм го деп. Ар бир адамдын уникалдуу жагы бар да. Сиз кайсы сапатыңыз менен мактана аласыз? Мен мындаймын деп. Мен аны айта албайм. Аны эми эл айтпаса, састарын айтпаса, өзүм кандай экенимди. Анда кайсы сапатыңыз? Мен жоопкерчилигимди ушул. Жоопкерчиликтүүсүз. Жоопкерчилигимди айтат элем да ушул. Жакпаган сапатчы сизге жакпаган. Шуну жеңсем болмок деп ушундай жеңе албай келаткан сапат. Наверное, вспыльчивость деген бар. Ачууңуз тез келет. Бир паста ардан бери калат экенсиз да, жеңиңиз келгенде. Кээде ошондой болуп кетет. Эркек киши негизи кыргыз үй бүлөсүндө эркек балага өзүнчө акцент жасалат да. Сен эркек баласың, сен ондай бол же тигиндей бол депчи. Жоопкерчилик көп жүктөлөт. Эркек бала, эркек киши биринчи кезекте кандай болуш керек деп ойлойсуз? Эми эркек бала Өзүңүздүн эки эркек балаңыз бар экен. Баарын мындай жечкендей болуш керек да. Баардык жана. Бирок ушул мен өзүм балдарыма да айтам. Эч качан калп айтпагыла, эч качан бирөөнүн бир нерсесин албагыла. Анан ушул айттыңарбы, сөз бердиңерби, аткаргыла деп айтам. Аткара албасаңар айтпагыла дейм. Айткандан кийин анда ушул аткарыш керек деп. Мээрдик кызмат майлуу сүттүү жерби? Жок. Неге? Элдер ошентип ойлошотпу? Эми элдер ошентип ойлошот. Мээрдин кабинетинде сейфте акчан бар, бюджеттин бар, ошо сейфте жатат, чыгарып эле анан бере берет. Мен бул жолго, бул светке депчи. Бул акчаны биринчи табыш керек. Ошон үчүн биз жана планды коюп атканыбыз ошол да. Салык кызматына, өзүбүздүн жана муниципалдык башкармалыкка канчалык көп салык чогултсак, ошончолук көп биздин инфраструктурабызга, шаардын өнүгүшүнө акча көп жумшасак болот деп. Мэрдик кызмат кандай кызмат анда? Эми мэрдик кызмат мен башында келгенде эле айткам. Мен бул жерге келдим. Мен менеджермин. Мен бул жерге иштеп беришим керек. Ушул жерде шаардын проблемаларын чечкенге аракет кылыш керек. Мэрдин зарплатасы чоң эмес. Канча аласыз? Баары ойлошот ушул абдан көп алат деп. Мэрдин зарплатасы орточо мындай частный мындай бир компанияларда, фирмаларда алып аткандай эле болуш керек. Эми мына ачык эле айталык, 30 000 сом зарплата. 30 000 сом айда каласыз. 30 000 айлык. Жетеби? Бул көп эмес, бул жетпейт. Мына быйыл биз зарплаталарды көтөрүп атабыз. Өзгөчө бул эми жанагы биздин муниципалдык ишканалардын зарплатасын көтөрүш керек. Ошол жөнөкөй рабочийлердин зарплатасын көтөрүп атабыз. Ошол эле мына биздин муниципалдык тазалык ишканабыз бар. Зеленстрой деген бар. Ош свет биздин. Ушундай ишканалардын зарплаталарын көтөрбөсөк, почти 10 жыл болуптур зарплата көтөрүлө эми. Инфляция жүрүп атат. Эми 8 000, 9 000 сом зарплата менен жашаш оор абдан. Ошон үчүн биз быйыл ошол 8 000, 9 000 алып аткан биздин ишкерлерибиз азыр бир 13, 14 000, 15 000 сомго чейин. Бул деле аз. Мен колуман келсе эмдиги 50% көтөрүлүп атыптыр да мындай. Эмдиги жыл дагы көтөрөм. Негизи бийлик адамды бузат дешет да. Бийликке келип бузулдум, жалкоолоом кармап калды же дагы башка деп айтышат. Чындап эле бийлик адамды бузабы? Эми ал адамдын өзүнөн болуш керек. Мен буга чейин да мэр болуп иштегем. Буга чейин дагы төрага болуп иштегем. Президенттин иш башкармалыгын башкаргам. Азыр биякта мэр болуп турам. Мен кандай бала алмас болсом, мен ошондой алмазмын азыр деле. Мен эч өзгөргөн жокмун.
ошол эле досторум, ошол эле жүрүш турушум, ошол эле үй бүлө. Ошол мен кандай болсо ошондой өзгөргөн жокмун деп ойлойм мен. Дос деп калбадыңызбы? Негизи бийликте жүргөн же байлыгы бар адамдардын досу көп болот да. Ачык айтылбаса деле алардын көпчүлүгү байлык үчүн, бийлик үчүн дос болгону белгилүү эле. Анан сиз сатпаган чыныгы дос күтө алдыңызбы? Анан ошо чыныгы дос качан, кайсы маалда күтүлдү да? Эми досторум туура айтып кеттиңиз, баягы бийликте байлык, колуңда байлык болуп бийликте турганда дос көп болот. Анан муну мындай заман өзү Электен өткөрөт экен да. Ушул баягы бир моментте жумушуң жок болуп калса, ушул жаныңда жүргөн досторуң жок болуп калат. Ошондой болдубу сизде? Албетте болгон. Ошол кезде көбү жок болуп кеткен. Но кээ бирөө калды жанымда. Ошол дос бойдон калышты да. Менин жумушу жок калганын карабастан ошол дайыма жанымда жүрүштү. Азыр ошол досторумдун жанында. Чыныгы достор ошондой болуш керек деп ойлойм. Эмне үчүн чоңдор, аткаминерлер дейлиби, жанында майда барат адамдардын коштоп жүрүшүн жакшы көрүшөт? Алар керекпи? Же өзү теңдүү, тең келген адам менен иштеше албайбы? Эми ал, мне кажется, ар бир жетекчинин өзүнөн болуш керек. Бар ким ошол өзүндө мындай бир өзүнө неуверен болуп жүрсө, анан ошентип жанында алып жүрөт болуш керек да. Адабий тилде кандай экенин, кандай айтылат мен негизи билбейм, бирок бизде лукмасы таза бала экен, лукмасы таза экен деп айтып коюшат. Бул ошо баланы адал эмгек менен, адал ырыскы менен багылган бала экен, адал ырыскы менен багылган баланын келечеги кенен болот деп айтып калышат да. Азыр бийликтегилердин баарынын эле балдарынын лукмасы таза деп айта алабызбы? Эми анан баланын өзүнөн деле болуш керек. Бала өзү, балага туура тарбия берилсе, бала келечекте жакшы тарбия алган болот. Эми мисалы негизи ошо баланын келечеги ошо ата-энесинин тапкан адал рызкысынан, бирөөнүн акысын жебегенден таасир этет деп ойлойсузбу? Да, мне кажется, туура го. Мына таза бизнесмендер бар, өзү баягы жок нерсе нолдон баштап ушул деңгээлге чейин жеткен жакшы балдар бар. Ушул балдарда жакшы тарбия алгандар бар. Ушул анткени алар деле ушул өзүн баштан өткөрдү. Албетте жанагындай коррупционерлер, коррупцияга малынган жетекчилер андай бизде аз эмес. 30 жылда ушул мамлекетти тоноп бүтүштү. Ошондой адамдардын өздөрү балдары кандай, балдарына кандай тарбия берди, кажется, ал өздөрүн көйгөй. Менден күчтүү экен деп кандай адамды айта аласыз? Өзүңүздөн кандай адамды, могу бала адам менден күчтүү экен деп айта аласыз? Кандай сапатка ээ адамдарды? Күчтүү, билими күчтүү болуш керек. Билим жагынан мисалы өзүңүздөн күчтүү адамга жолуктуңуз белемсиз? Билими күчтүү, тажрыйбасы күчтүү. Ушундай адамды, ушундай адамдар менен мындай бир ошол адамдардан үйрөнүш керек да. Көп жакшы нерселерди. Өзүңөн көп жашаган эмес, өзүңөн көп билген. Көп баштан өткөргөн. Баягы жакшылыкты да, жаманчылыкты да, ысыгын да, суугун да көргөн. Ушундай адамдар, мне кажется,
өзүнүн ички дүйнөсү да таза болот. Мындай ар дайым жардамга дагы мындай өзүнүн жардамын сунушташат. Ар дайым ошондой адамдардын жанында жүргөндө ошондой адамдарга умтула баштайсың. Мен да ошондой болушум керек депчи. Мындай жаман кишинин жанында жүрүп алсаң, ошонун влияниясына кирип кетесиң да. Ошого окшоп каласың. Ошон үчүн баягы мындай киши менен дагы мамиле түзүп атканда ошондой нерселерди дагы караш керек да. Чет элде көп окуп иштеп жүрдүм деп атпайсызбы? Анан бизде кыргыздар эл көзүнө көрүнгөндү жакшы көргөндөй сезилет да, маселен, той ашка келгенде деле, жамандыкка келгенде деле. Эмне үчүн кыргыз мисалы немецтер менен иштешип калсаң же дагы башка улуттар ишин кылат дагы жөнөкөй кийим кийгенден баштап эле мындай иши менен алек болот. А кыргыздар ар дайым өзүн көрсөткөнгө аракет кылат. Эмнеге? Эл көзү үчүн кылгандай сезилет да. Мен ойлойм бул Салыштырып көрдүңүзбү чет элдиктер менен? Албетте салыштырасың, азыр деле салыштырасың, карайсың ушул. Биз бул убакыттан дагы биз өтөт болушубуз керек. Бул баягы табигый процесс да бул дагычы. Мына мисалы азыркы кийинки жаштарды карасаң, башкача болуп баратышат булар. Кийингени да жөнөкөй, жүргөнү да жөнөкөй. Наоборот, ушундай бир мактанчылыктан элге элге мындай мактанып көргөзгөндөн уже качып калышты да. Бара мен ойлойм биз да ушундай бул тепкичтен өтүш керек да. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ушул азыркы заман ушундай болуп калды окшойт. Анткени биз буга чейин союз малында жүрдүк. Баягы баары тең болуш керек деп айтылчу. Ал жерде мындай байы да, кедейи да жок болчу. Баары бир класс болчу да. Рабочий класс дегендей. Андан кийин өзүбүздүн көз карандыгыбызды алдык. Анан эми көз карандыкты алгандан кийин ар бири өзүнүн мындай деңгээлинде карап жашап калды да. Ошол кезде эми мүмкүнчүлүк баарына берилди окшойт да, көз карандыкты алгандан кийин. Бизнес баарына мындай бирдей болуп мүмкүнчүлүк берилген да. Бутуна туруп кеткендер туруп кетишти, бутуна тура албагандар башка жол менен кетишти. Ошо студенттик кезде мен деле мамамдын Дордойдо контейнери бар болчу. Мен деле ошол жерде соода кылчумун, жардам берчимин мамама. Ошол контейнерде товар сатып, сооданы эми өзүмө акча тапчумун да. Азырдай интернетти карап отурсаң, баары эле акылдуу да, акыл үйрөтүшөт. Анан кыргыз өзү аз эле эл да. Эмнеге акылдуулар көп? Ошол кептин баары ошондо болот окшойт да. Баягы акыл үйрөткөнгө баарыбыз кыйынбыз да. Бул эмнеден кабар берет? Жасап келгенде баары эле айтышат да мага, тигини кылып кой, муну кылып койбойсуңбу? Эми кылайын дейсиң, ал мен деле билип атам, мен деле сезип атам, мен деле ушул шаарды бат эле оңдоп салайын дейм. Эми бюджет тартыш экен, кээ бир нерсени өзүң чече албайт экенсиң, баягы өкмөттүн деңгээлинде чечиш керек экен. Ушундай нерселерден проблема жок болсо дагы жакшы, болбосо да жакшы, болсо да жакшы дегендей. Ошон үчүн эми бара биз баягы бул этаптардан өтүп атпайбызбы? Келечекте мен ишенем, Кыргызстан өнүккөн мамлекет болот. Мына азыр туура жолго чыгып атабыз биз. Азыркы жасап аткан президенттин кадамдары да туура болот да. Ушул баягы башчынын эгер өзүнүн мындай бир желаниясы болсо, мамлекетти оңдойбуз деген, ошондо
мамлекет оңола баштайт да. Мен жалгыз отуруп алып оңдойм десем, ал ишке ашпайт. Бул жерде мамлекет башчы. Президентибизден башталып, мына өзүн ушундай бир жакшы идеялар, мындай ою жакшы болуп, ушу мамлекетти көтөрөлүп аткан нерсе, бул ушу бизге баарыбызга мындай бир дух берип атат да, ушул. Сиз бай адамсызбы? Жетет өзүмө. Кайсы байлык менен көбүрөөк мактанасыз? Мен көп нерсени билем деп, мындай ичиңнен эле адам мактанат да. Мен көп нерсени окуп койдум. Кайсы жагыңыз сиз үчүн көбүрөөк бай? Материалдык байлыкпы, руханий байлыкпы, же билимби, же тарбиябы? Эми ушул мен ойлойм ушул туура тарбиядан, ушул билимден. Билимиң болсо каалаган жериңе иштеп кетсең болот го дейм. Билим менен. Сизге акча сунуштап көрүштү беле? Мисалы, мэр болгон же мэр болобого чейин деле ушул ага пара берип көрүштү беле? Эми мен келгенде эле айткам. Мага мындай конверт менен киргениңерди токтоткула деген. Мен эч кимге менен мындай акча менен сүйлөшпөйм. Акчанын күчү менен мен менен сүйлөшпөгүлө деген. Мен өзүмдүкү өзүмө жетет. Сунуштабаган албагансыз? Мен сразу эле айттым. Мага конвертиңерди алып келбейли деген. Алдыда эми ош мэр катары бир топ иштерди аткарат деп күтүп атабыз. Сизден эмнелерди күтсөк болот? Акыркы суроо болсун. Эми мына быйыл биз ушул бюджетти бекитип алдык. Бюджетти былтыркыга салыштырмалуу биз ушул 250-300 миллионго көбүрөөк максатты планды койдук. Буга чейин бюджеттин өсүшү бир 100 миллион тегерегинде болчу да. Биз ушул 2,5-3 эсе көбөйттүк. Анан ушул өзгөчө биз быйыл ушул эң негизги мындай басымыбыз ушул элге ылайыктуу шаар кылалы деп атабыз. Ушул тротуарларды салалы деген абдан көп акчаны ошол тротуарларга жумшайлы деп атабыз. Мына азыр заман тез өзгөрүп атат. Азыр биздин мүмкүнчүлүгүбүз ушул Россия менен ушул батыштын мамилесин карап көрсөк, азыр эми ушул Россиянын туристтери батышка эмес, ушул биз жака бурулат го деген ой бар да. Ушул биз жака келишет, Орто Азияга. Мына туризмди ушул жакта Кыргызстан, мындай туризмге ылайыктуу мамлекет биздики. Өзбекстан, кошуналарды алсак. Ушуну биз мындай бул моментти биз кетирбешибиз керек. Муну менен биз ушундай убакытта биз наоборот мындан пайда көрүшүбүз керек. Биз ушул туризмди бияка буруп алсак, бизге жылына мисалы шаарыбызга бир 1 миллион турист, мындай тарыхта болгон эмес да. Ушундай эгер болуп берсе, бир жылдын ичинде баягы 100 миңден айына биз даже жетишпей калабыз ошого. Биздин мындай бир отельдерибиз даже киши батпай калат. Анан вот ушундай туризмге басым кылыш керек шаарга. Анын үчүн эмне кылыш керек? Анын үчүн биздин инфраструктурабыз жакшы болуш керек. Ошого көңүл буруп атабыз биз азыр. Ошол эле тротуарлар, ошол эле түнкү жарыктар, ошол эле туристтер барчу жерлер, ошол эле Сулайман тообуз. Сулайман тоо менен азыр бизге ошо Арис программасы менен ушул 4 миллион доллар ушул Сулайман тоонун реконструкциясына бөлүнүп атат. 6 миллион доллар болсо ошо шаарыбыздын реконструкциясына, ушул туристтер келе турган жайларды оңдоп, түздөө,
ошол туристтерди келчү бир жерлерди биз ушу даярдай эле деген пландарыбыз бар. Ошо бул сүйлөшүүлөр жүрүп, жакшы жүрүп атат. Биздин ушул план боюнча бир август-сентябрларда ошо иш башталат. Ага чейин ошо өзүбүздүн жергиликтүү бюджетибиз менен бекиткен планыбыз менен биз кете беребиз. Жакын арада бир айдын ичинде ушул тротуарларды оңдоп түздөө иштери башталат. Жарык берүү иштерибиз, жана чырактар, жаңы чырактар келет. Чырак жетпей аткан көчөлөрүбүздүн баарын ошол чырак менен камсыз кылабыз. Анан эми эң негизги биздин ушул 3-4 чоң маселе бар да шаарыбызда. Ошол маселелерди чечиш керек. Бул эми баягы жол, тротуар, бала бакча, мектеп, бул мындай бир жасалчу, салынчу нерсе да. Мындай негизги проблема көрбөш керек. Муну проблема кылбаш керек. Бул болчу нерсе. Мен боломбу, башка мэр болобу, мага чейин да салынып келген, менин убагымда салынып атат, менден кийин деле салынат. Эң негизги ушул бул биздин ушул таза суу проблемабыз. Азыр ошону чечишибиз керек. Экинчи маселебиз биздин бул биздин полигонубуз, мусорный полигон. Ошону чечишибиз керек. Анан үчүнчү проблемабыз бул биздин ушул жолдорубузду кеңейтиш керек, оңдоп, түздөп, жанагындай развязкаларды, жана Т жолун, ушундай чоң проблемаларды чечиш керек да. Муну албетте муну биз өзүбүз мындай бир шаардын деңгээлинде чече албайбыз, бирок ушул маселелерни мен ушул өкмөткө дагы, биздин президентибизге дагы жолуккан сайын ошо көтөрүп чыгып айтып атам да, ушундай проблемаларыбызды. Чоң проблемаларды чечип алсак, бул мындай бир глобалдуу проблема да шаарыбызгачы. Муну баары эле айтышат, муну баары билишет, ушуну баары күтүп атышат. Сизден эркин микрофон болсун агай. Жалпы көрүүчүлөргө адам катары кеп кеңешиңиз болсо, сунушуңуз болсо, жаштарга чакырууңуз болсо. Эми мен ушул кайрылып кетет элем. Ушул бир өзүбүздөн баштасак депчи. Ушул жакшы жашоону каалайбызбы? Ошол өзүбүздөн башташыбыз керек. Пейилибизди оңдошубуз керек. Анан баягы бизде ушул башыбызга сиңип калганда баарын эле мамлекет жасап бериш керек депчи. Мындай сурап келсең, өзүң мамлекет үчүн эмне кылдың деген суроо жаралат да. Ошон үчүн мындай биринчи өзүбүздөн баштасак. Ушул эртең менен турганда деле ушул өзүбүздүн мындай бир жаткан жерибизди жыйнап, төшөгүбүздү чыгып баратып, өзүбүздүн коробузду карап, тазалап койсок. Баягы үйүңдө жакшы болсо, жумушта жакшы болот дейт. Жумушта жакшы болсо, шаарда жакшы болот дейт. Шаарда жакшы болуп турса, мамлекетте жакшы болот дейт. Анан ушул асманыбыз ачык болсун, чек арабыз бекем болсун, ушул элибиз ток болсун. Ушул бир жакшы, мындай бир өнүккөн, келечекте бир күчтүү мамлекеттерден болсок деген оюмда. Рахмат агай. Тилектериңиз ишке ашсын. Атайын убактыңызды бөлүп, маекке келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билгизебиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мэр катары алдыга койгон максаттарыңыз ишке ашсын деп тилек кылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Дализдеги кеп болду. Бизде бүгүн конокто Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.